Саламатсыздарбы. Silkway каналында New Time программасы. Биз бул аптадагы Казакстандагы жана Борбор Азиядагы эң маанилүү жаңылыктар жана окуялар тууралуу айтып беребиз. Негизги көңүл саясатка, экономикага, социалдык жана маданий жашоого, ошондой эле Казакстандын жан дүйнөнүн таасирдүү серепчилердин пикирлерине бурулат. Мен Балжан Самигуллина бүгүнкү программабызда. Казакстан президенти Габалада өткөн саммитте Түрк мамлекеттер уюму плюс демилгесин колдоду. Анын максаты кандай жана ал аймактык байланыштарды канчалык өзгөртө алат? Дүйшөмбү шаарында Борбор Азия Орусия форматынын алкагында мамлекет башчылары кызматташтыктын актуалдуу багыттарын аныкташты. Бул аймактын дараметине кандай таасир этет? Транскаспий багыты боюнча жүк агымы быйыл 70%га жакын өстү. Бул Казакстан менен Азербайжан терминалдарынын ишин тездетүүнүн натыйжасы. Ортоңку коридор Борбордук Азиянын Европасына дарбаза болуу. Серепчилердин пикири. We start this week's program from the meeting in Gabala at the 12th summit of the organization. Казакстан Түрк мамлекеттеринин уюмунун 12-чи саммитинде кызматташтыкты кеңейтүү үчүн жаңы платформа ТМУ плюс форматын түзүү идеясын колдоду. Бул эл аралык кадыр баркты дагы да жогорулатууга багытталган. Ошондой эле Касым-Жомарт Токаев бир катар демилгелерди көтөрдү. Энергетикалык натыйжалуулук боюнча алдыңкы тажрыйбалар кеңешин түзүүдөн баштап, өнөр жай кооперациясы программасын ишке киргизүүгө чейин. Габаладагы сөз сүйлөөсү масштабдуу жана келечекке багытталган болду. Анда коопсуздук, санариптик трансформация жана түрк дүйнөсүнүн туруктуу өнүгүүсү маселелери козголду. Саммиттин бардык чоо жайы биздин кабарчыда. Our reporter Ergali Ramazanova has the highlights and analysis on this event. The 12th summit of the Organization of Turkic States. 12-чи Түрк мамлекеттер уюмунун саммити быйыл Азербайжандын жашыл жүрөгү деп аталган Габала шаарында өттү. Кавказ тоолорунун борундагы кооз өрөөндө жайгашкан Габала жаратылыш кооздугу үчүн гана эмес, жалпы тарыхка жана умтулууларга негизделген жолугушуу үчүн ылайыктуу, маданий символикалык кесилиши катары тандалган. Shared history and common aspirations. Upon arrival at the Congress Center, Касым-Жомарт Токаев Казакстандын президентинин Конгресс борборунда айна азербайжандык кесиптеши жеке өзү тосуп алды. Жылуу кабыл алуу иш-чаранын маанайын көтөрдү. Бирок көңүлдүү биргелешкен сүрөт бурду. Президент Ильхам Алиев борбордо, анын эки жагында мамлекет башчысы жана Түркиянын лидери. Композиция түрк дүйнөсүнүн саясий геометриясын чагылдырды. of the Turkic world. Addressing the summit, President Tokayev warned that the global security. Касым-Жомарт Токаев сөз сүйлөгөн учурда дүйнөлүк коопсуздук системасы оор мезгилди башынан кечирип жатканын баса белгиледи. Конфликттер жана чакырыктар, геосаясий карама-каршылыктар бардык өлкөлөр үчүн коркунуч туудурат. Ал Азербайжан менен Армениянын ортосундагы тынчтык мамилелер жөнүндөгү декларацияга жакында кол коюлганын өзгөчө белгиледи. 30 жылдык жаңжалды токтоткон тарыхый документ туруктуулукту жана экономикалык өсүштү чыңдоого негиз салды. Opened the door to lasting regional stability and economic growth. Қазір әлемдегі геосаяси ахуал аса күрделі. Дүйнөдөгү азыркы геосаясий кырдаал өтө татаал. Ошондуктан түрк мамлекеттери жалпы кызыкчылыктар үчүн биргелешип аракеттениши керек. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк коомчулук бизди олуттуу чакырыктарга туруштук бере ала турган күчтүү жана бириккен мамлекеттер катары тааныды. Көптөгөн өлкөлөр биздин уюмдун ишмердүүлүгүнө кызыгуу көрсөтүүдө. Казакстан түрк мамлекеттер уюму плюс форматын түзүү идеясын колдойт. Анын негизги милдети биздин кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү. Бул демилге албетте ТМУнун эл аралык кадыр баркын дагы да жогорулатууга багытталган. Осы бастамаңыздың ұйымның халықаралық беделін арттыруға жол ашатыны сөзсіз. Among other initiatives and Касым-Жомарт Токаевдин саммитте айткан башка демилгелеринин арасында өнөр жай кооперациясы программасын кабыл алуу, уюмдун алкагында кибер коопсуздук боюнча кеңеш түзүү, санариптик мониторинг борборун, энергиянын натыйжалуулугу боюнча алдыңкы тажрыйбалар кеңешин, санариптик инновациялар борборун түзүү бар. Президент санариптик иштирүүнүн жана жасалма интеллекттин маанисине токтолуп, ошондой эле бул тармактагы Казакстандын ийгиликтерин баса белгиледи. Ал өлкө толугу менен санариптик мамлекет болуу стратегиялык максатын койгонун белгиледи. digital state. Жорда Астанада әлем AI жасанды интеллект орталығы ашылды. Соның негізінде түркі мемлекеттері Жакында Астанада Алемче Китай эл жасалма интеллект боюнча эл аралык борбор ачылды. Анын базасында Түрк мамлекеттер уюмунун санариптик инновациялар борборун түзүүнү сунуштайм. Бул борбор стартаптарды колдоп, биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүп, жасалма интеллект жаатында тажрыйба алмашууга шарт түзүп, венчурдук капиталды тартат. Санариптик иштирүүнүн жана жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн элибиздин жер калчылыгы үчүн акылга сыярлык пайдаланып, жаңы технологияларга байланыштуу тобокелдиктерди жана чакырыктарды алдын алуу зарыл. Ошондуктан келерки жылы Казакстанда өтө турган уюмдун бейформал саммитин жасалма интеллект жана санариптик өнүгүү темасына арноону сунуштайм. Бул жолугушууга карата квалификациялуу серепчилердин катышуусунда эл аралык конференция уюштурууга даярбыз.
білікті сарапшылардың басын қосып, халықаралық конференция ұйымдастыруға дайынбыз. In his closing remarks, President Tokayev warned Сонун тартыштыгы татаал глобалдык көйгөйлөрдүн бири ал Борбор Азияда да ушундай көйгөйгө айланышы мүмкүн. Мамлекет башчысы өлкөлөрдү жалпы ресурстарды жана Каспийде түрк дүйнөсүнүн маанилүү символун коргоо боюнча күч аракеттерди бириктирүүгө чакырды. Касым-Жомарт Токаев чынгырын айында Казакстанда буунун колдоосу менен туруктуу келечек боюнча регионалдык саммитте, ошондой эле Алматыда креативдүү экономика форумун өткөрүү пландары жөнүндө жарыялады. Мындан тышкары мамлекет башчысы түрк дүйнөсүнүн изилдөөчүлөр клубун түзүүгө чакырды. Саммит Габала декларациясына кол коюу менен аяктады. new time. And we continue at the 12th summit of the Organization of Turkic States in Gabala, Azerbaijan. Улантабыз, түрк мамлекеттери уюмунун Габаладагы 12-нчи саммитинде Казакстандын президенти түрк өлкөлөрүнүн коопсуздук, технология, энергетика жана маданият тармактарындагы кызматташтыгын чыңдоого багытталган бир катар демилгелерди сунуштады. Дүйнөлүк туруксуздук шартында аймактык тынчтык жана коопсуздук темасы талкуунун өзөгүнө айланды. Мамлекеттердин лидерлери туруктуулукка жана өнүгүүгө биримдик жана диалог аркылуу гана жетүүгө болорун белгилешти. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган ТМО плюс форматын түзүүнү колдоп, жамааттык аракеттер жана эл аралык өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүүнүн зарылдыгын белгиледи. Erdogan emphasized the need for collective action and engagement with international partners, voicing strong support for the creation of the ODS Plus format. Türkiye olarak böyle bir dönemde zirvemizin temasının bölgesel barış ve güvenlik olarak belirlenmesini son derece isabetli ve anlamlı buluyoruz. Түркия аймактык тынчтык жана коопсуздук быйылкы саммиттин темасы катары тандалганын абдан орунду жана маанилүү деп эсептейт. Биз башка эл аралык уюмдар жана бириктмелер менен өз ара аракеттенүүнү көздөгөн жана биздин жамааттык үнүбүздү угууга мүмкүнчүлүк берген дараметти ишке ашырышыбыз керек. Ушул жагдайда мен ТМО плюс форматы үчүнчү тараптар менен кызматташтыгыбызга жаңы дем берерине ишенем. Урматтуу боордоштор, мен буга чейинки саммиттерде жана жолугушууларда белгилегендей, биз үй бүлөлүк кеңештин алкагында кандай гана салым кошууга даярбыз. İnanıyorum. Değerli kardeşlerim, son zirve ve toplantılarımızda ifade ettiğim üzere güvenliğe yönelik kapasite inşası başta olmak üzere ortak menfaatimizi ilgilendiren her alanda mümkün olan her katkıyı aile meclisimizin bünyesinde sağlamaya hazırız. The summit also highlighted the growing role of the Turkic states in promoting stability. Түрк дүйнөсүнүн саммити Евразия мейкиндегинде туруктуулукту бекемдөөдөгү ролу өсүп жатканын көрсөттү. ТМОга төрөгалыкты кабыл алган Азербайжандын президенти Ильхам Алиев уюмдун геосаясий маанисин жана анын Түштүк Кавказдагы туруктуулукту камсыздоого кошкон салымын белгиледи. Тынчтык менен өнүгүү бири-бири менен байланыштуу экенин айтып, 2026-жылы Азербайжанда уюмга мүчө өлкөлөрдүн биргелешкен аскердик машыгууларын өткөрүүнү сунуштады. Turkic states in Azerbaijan in coming 2026. Биздин уюмдун негиздөөчүсү Нахчыван келишиминде тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо негизги максаттар катары аныкталган. Дүйнө бетме-бет келип отурган азыркы заманбап геосаясий кырдаалдар жана коомдук коркунучтары шартында түрк мамлекеттеринин былтыр Шушада өткөн бейрасмий саммитте кабыл алынган Карабах декларациясына жана бүгүнкү саммит аймактык тынчтык жана коопсуздук темасына ылайык бирдиктүү күч борбору катары аракет этүүсү өтө маанилүү. Коопсуздукту камсыз кылбай туруп өнүгүү мүмкүн эместиги белгилүү. Development cannot be achieved without ensuring security. Following the Gabala summit report, one theme rose above the rest: transport connectivity. Габаладагы саммит жана анда айтылган демилгелер кайрадан өлкөлөрдүн транспорттук байланышына көңүл бурдуруп, анда Транскаспий маршрутуна өзгөчө көңүл бурулду. Бул коридор Борбордук Азияны, Түштүк Кавказды жана Европаны байланыштырган маанилүү транспорттук артерия болуп саналат. Казакстан менен Азербайжандын терминалдарды кеңейтүү, тарифтерди макулдашуу жана транзиттик убакытты кыскартуу боюнча аракеттердин аркасында ушул жылдын 10-айында ал аркылуу жүк ташуу 60%га өстү. Бул тууралуу Назарбаев университетинин ассистент профессору Жанибек Арынов жана Түштүк Кавказ саясаттануучулар клубунун жетекчиси Илгар Велизаде менен сүйлөшөбүз. The head of the Political Scientists Club South Caucasus in Baku. Gentlemen, thank you very much for joining us. And let's start with the recent chart. Бизге кошулганыңыздар үчүн рахмат. Каспийдеги тарифтердин жакынкы өзгөрүүлөрүнөн баштайлы. Бакылык серипчиге суроо. Илгар мырза, бул транзиттик чыгымдарга жана жүк жөнөтүүчүлөргө кандай таасир этет? Behavior, do you think? Thank you for the invitation. Of course, I think that the recent tariff cuts by Kazakhstan and Azerbaijan will very soon make transportation across Middle Corridor route or Trans-Caspian route more affordable and competitive because by lowering and partly removing
Албетте, чакырганыңызга рахмат. Менимче, Казакстан менен Азербайжанда тарифтердин жакында төмөндөшү ортоңку коридор аркылуу ташууларды жакын арада жеткиликтүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү кылат. Темир жол платформаларын пайдалангандыгы үчүн төлөмдөрдүн азайышы жана жарым-жартылай жоюлушу, ошондой эле Грузия менен бирдиктүү узак мөөнөттүү тарифтердин киргизилиши жүк жөнөтүүчүлөр үчүн баалардын алдын ала болжолдоого мүмкүн болгон жана пайдалуу системасын түзөт. Бул кадам Борбордук Азия менен Европанын ортосундагы ташуулардын баасын төмөндөтөт жана маршрутту салттуу багыттарга салыштырмалуу тартымдуу кылат. Ошондуктан бул абдан туура чечим деп эсептейм жана анын таасирин жакынкы келечекте сезебиз. Appealing compared with the traditional roads. So I think that this is very good decision, and we will feel it in the nearest future. Yes, and it is obvious that both countries, Kazakhstan. Ооба, Казакстан менен Азербайжан муну артыкчылык катары карап жатканы да ана көрүнүп турат. Эми Жанибек, сизге суроо бергим келет. Дүйнөлүк банктын божомолу боюнча 2030-жылга карата ортоңку коридор аркылуу жүк ташуунун көлөмү 3 эсеге көбөйүп, 11 миллион тоннага жетиши мүмкүн. Бул үчүн азыртан кандай чараларды көрүү зарыл? To make that forecast real, not just optimistic, do you think? Well, I mean, it depends. Definitely this forecast from the World Bank, they just set the trajectory, right? That it's possible by 2030 to triple the transit. But it does mean that this is going to happen automatically. Right. Менимче бул көптөгөн факторлордон көз каранды. Албетте, Дүйнөлүк банктын транзиттин көлөмүн 3 эсеге көбөйтүүгө болот деген божомолу бул автоматтык түрдө ишке ашат дегенди билдирбейт. Маршрут боюнча жайгашкан бардык өлкөлөр, анын ичинде Кытай, Казакстан, Азербайжан, Грузия, Түркия, Болгария, Румыния жана башкалар катуу инфраструктурага да, жумшак инфраструктурага да активдүү инвестиция салышы керек. Башкача айтканда, катуу инфраструктура жөнүндө сөз болгондо, жол боюндагы кээ бир объекттер өткөрүү жөндөмдүүлүгүн кеңейтүү үчүн олуттуу инвестицияларды талап кылат. Менимче бул ишти бир да өлкө жалгыз көтөрө албайт. Бул биргелешкен иш. Ушул мааниде Казакстан өкмөтү абдан активдүү болушу керек. Бул чынында эле ошондой, алдыга умтулууга аракет кылууда. Бул багытты улантуу керек. Needs to be done together. And then in that sense, the government in Kazakhstan should be very proactive. And it is being proactive, at least trying to be proactive. That needs to continue. So, Mr. Elgar, despite the optimism, the corridor still faces logistical gaps as the outdated electrification. Коридор дагы эле көйгөйлөргө туш болууда. Баку-Тбилиси линиясындагы эскирген электрлештирүү, паромдордун өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн чектелгендиги жана санариптик тоскоолдуктар. Илгар мырза, Баку-Каспий деңизи аркылуу ташууларды кеңейтүү үчүн эмнелерди жасады? Fleet upgrades to sustain this growth. You know, Baku has already taken concrete steps to expand its Caspian shipping capacity, first of all, and modernize the Baku-Tbilisi line. The port of Baku in Alat is being enlarged to handle. Азербайжан инфраструктураны модернизациялоо боюнча кадамдарды жасады. Анын ичинде Баку-Тбилиси темир жолу да бар. Баку-Алят порту жаңы терминалдарды куруу аркылуу жүк жана контейнер жүгүртүүсүн көбөйтүү үчүн кеңейтилүүдө. Каспий деңизинин деңгээлинин төмөндөшүнө байланыштуу түпкөрдү тереңдетүү иштери жана флотту жаңылоо актуалдуу болуп жатканын белгилей кетүү керек. Жаңы кемелерсиз деңиз аркылуу өтүүчү товарлардын өсүп жаткан агымын колдоо кыйынга турат. Менимче бул долбоор уланат жана биз инфраструктурабызды жакшыртабыз. Limiting access to port and slowing tariffs. Without building and newer ships, it will be difficult to sustain the growing flow of goods across the sea. Thank you. Мазмундуу маегиңиз үчүн рахмат. Биз программаны улантабыз. Transport connectivity was a central theme this week, also at another high-level meeting in Dushanbe, where leaders gathered for the CIS Heads of State Council. President Kassym-Jomart Tokayev underlined that expanding trade across the Commonwealth is impossible without modern transport links. From the north-south corridor to the Belt and Road, these routes are turning the CIS into a major transit hub. And to unlock their full potential, President Tokayev proposed creating a unified digital transport and logistics map, stressing that in today's complex geopolitical climate, joint action is key to preventing crisis and strengthening mutual understanding. We view with concern the ongoing erosion of international law, the catastrophic decline in trust between states, the rise of confrontational rhetoric, the deepening crisis of multilateral diplomacy, and the weakening of the United Nations peacekeeping potential.
essential. In this period of geopolitical turbulence, it is critically important for CIS member states and all our partners to join efforts to eliminate the root causes of conflict. After 2 years of Газада тынчтык орношу канчалык ыктымал. Израиль менен Хамас ок атышууну токтотуу боюнча келишимдин биринчи этабына макулдашты. Келишим Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарындагы кыйыр сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Хамастын кол салуусунан 2 жыл өткөндөн кийин ишке ашты. Бул кол салуу Израилдин массалык аскердик жогун шарттаган. Тынчтык сакталабы жана бул тууралуу Газа менен Израилдин тургундары эмне деп ойлойт? Эргали Рамазан уулунун сюжетинде. Бул маанилүү учур видеого тартылып калган. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио президент Трампка Газа боюнча келишимге жетишүүгө аз калганын билдирүүдө. Мен мамлекеттик катчыдан жакынкы чыгышта келишимге абдан жакын экенибизди жана жакында мен аларга керек болоорумду айткан кат алдым. Later, Donald Trump took to Truth Social to announce that Дональд Трамп кийинчерээк Truth Social социалдык тармагында Израиль менен Хамас тынчтык планынын биринчи этабына кол коюунун жазды. Келишимге ылайык бардык барымтадагылар бошотулат. Ал эми Израиль аскерлерин макулдашылган сызыкка чейин чыгарып кетет. Ал муну бекем жана узак мөөнөттүү тынчтыкка карай биринчи кадам деп атады. АКШнын президенти ошондой эле бардык тараптарга адилеттүү мамиле жасалат деп баса белгиледи. treated fairly. People who have been directly affected 2 жылдык согушта жабыр тарткандар азаптарынын акыры болушу мүмкүн деп үмүттөнүп майрамдашууда. the end of their suffering. Ок атышууну токтоткону, кан төгүүнү жана өлтүрүүлөрдү токтоткону үчүн Кудайга ыраазычылык билдирем. Мен жалгыз эмесмин. Газа секторунун баары, бүткүл араб эли, бүткүл дүйнө ок атышуунун токтогонуна кубанычта. Бизди колдогондорго рахмат жана биздин бүт сүйүүбүз аларга. The guns may fall silent, but the Ок атышуулар балким тынчып калышы мүмкүн, бирок согуштун тактары кала берет. Газанын саламаттыкты сактоо министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, 2 жылдын ичинде 67 миңден ашуун адам өлтүрүлүп, 169 миңден ашууну жаракат алган. Каза болгондордун дээрлик 3/4 жашы жете электер. Газа согуштун айынан кыйроонун алдында турат. Буунун белгилешинче 5,5 миллиондон ашуун адам гуманитардык каатчылыктын шартында ачкачылыкка дуушар болууда. New Time. Astana has officially Астана Газа секторунда ок атышууну токтотуу боюнча жетишилген келишимди кубаттай турганын расмий билдирди. Бул тууралуу Аккордо кабарлады. Келишим чыр-чатакты токтотууга жана аймактагы кырдаалды турукташтырууга карай маанилүү кадам деп аталды. Белгилей кетсек, Казакстандын жетекчилиги бир нече жолу диалогко жана дипломатиялык аракеттерге чакырып, тынчтык жана гуманитардык жардам эл аралык коомчулуктун негизги приоритети болушу керектигин баса белгилеген. communities top priorities. President Kassym-Jomart Tokayev Президент Касым-Жомарт Токаев Египеттеги кыйыр сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Газа секторунда ок атышууну токтотуу жана барымдатагыларды бошотуу боюнча жетишилген келишимди колдой турганын билдирди. Мамлекет башчысы Египеттин, Катардын, Түркиянын ортомчулук аракеттеринин, ошондой эле АКШнын президент Дональд Трамп баштаган жакынкы чыгышта бекем тынчтыкка жетишүү боюнча сүйлөшүү процессине кошкон өзгөчө салымын белгиледи. the Middle East. This week, President Kassym-Jomart Tokayev also took part in the Central Asia-Russia Summit in Dushanbe, where regional leaders charted the next steps for cooperation, from trade and transport connectivity to humanitarian ties and regional security. During his visit, President Tokayev also met with his Tajik counterpart Emomali Rahmon, reaffirming the two nations' commitment to deepening their strategic partnership and advancing key agreements. To find out what this visit means for regional cooperation, stay tuned for our next report. This was the second Central Asia-Russia Summit following the inaugural meeting in Astana 3 years ago that launched a new phase of dialogue. Today, the region's potential is widely recognized. Trade and industry are expanding, and new joint projects are taking shape. According to President Tokayev, trade between Central Asia and Russia has already surpassed $50 billion, nearly 1/3 of the region's total turnover. The inflow of Russian investment grew by 33% last year alone, exceeding $4 billion. The growth was driven by the rapid expansion of industrial cooperation, with 114 joint projects implemented, totaling more than $21 billion in investment. At the summit, President Tokayev featured prominently on security and stability in the wider region, particularly the situation in Afghanistan and the need for UN engagement. He called for a joint appeal to the UN Secretary General to appoint a special envoy for the region.
Полагаю, необходимо продолжить It is essential to continue the joint work of the Security Council secretaries within the Central Asia-Russia format. It is also important to take concrete measures to strengthen cybersecurity and counter cybercrime, including threats involving artificial intelligence. President Tokayev also highlighted the vast potential for cooperation in the energy sector, proposing the establishment of a regional competence council in Kazakhstan to address issues related to the nuclear fuel cycle and radioactive waste management. Notably, energy cooperation remains another key pillar of regional partnership. The trilateral gas alliance among Kazakhstan, Russia and Uzbekistan ensures stable energy supplies, while the construction of Kazakhstan's first nuclear power plant signals a new chapter in the country's clean energy transition. взаимодействие в атомной промышленности. Cooperation in the nuclear industry will drive the development of a wide range of related sectors, a matter of critical importance for us. In this regard, it is proposed to establish a Council of Environment Ministers of Central Asian countries and Russia. Looking ahead, President Tokayev suggested hosting the first Central Asia-Russia Rectors Forum and creating a shared digital library, linking universities through joint lectures and archives. He said the summit's results mark a new page in regional cooperation, one aimed at lasting stability and shared growth across Central Asia and its partners. Marjan Samigulina, New Time. Well, the C5 plus Russia summit has taken place. Тажикстандын борборунда ушул аптада Борбордук Азия Орусия саммити болуп өттү. Жана эмне үчүн мындай форумдар барган сайын кеңейип баратканына кызыгуу пайда болууда. Акыркы жылдары мындай форматтар Борбордук Азияны Кытайдан жана АКШдан тартып, Европа биримдигине чейинки дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүү үстөлүнө алып келди. Бирок алар канчалык натыйжалуу жана кандай жыйынтыктар бар? Менин кесиптешим Альмир Амиров бул теманы изилдеди. Альмир Амиров explored that in the next report. For a few years now, the leaders of Central Asia have S5+ форматы Борбордук Азия өлкөлөрүнүн лидерлери жана алардын эл аралык өнөктөштөрү аймактык жана глобалдык маселелерди талкуулаган аянтчага айланды. Бирок башында бул жогорку деңгээлдеги форум эмес болчу. Демилге 2004-жылы министрлик деңгээлинде башталып, акыркы жылдары гана мамлекет башчыларынын диалогуна айланды. dialogue of heads of state. S5+ форматындагы жогорку деңгээлдеги биринчи саммит мындан 2 жыл мурда Сиань шаарында өткөн. Анда Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери Кытай эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушкан. Жолугушуу өсүп келе жаткан стратегиялык өнөктөштүктү баса белгилеген. Кийинчерээк ошол эле жылы аймактын мамлекет башчылары Нью-Йоркто АКШнын ошол кездеги президенти Джо Байден менен S5+1 саммитин өткөрүп, аймактык коопсуздук жана экономикалык кызматташтык маселелерине көңүл бурушкан. Казакстандын президенти АКШнын Борбор Азия жана Ооганстан үчүн Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары боюнча аймактык борборун түзүүгө колдоо көрсөтүүгө чакырган. Ал ушул жылдын башоон айында Алматы шаарында ачылган. Саммиттердин мааниси өсүп жатканына карабастан, серепчилер форматтын негизинен формалдуу эмес бойдон калып жатканын белгилешет. S5+ форматы расмий эмес жана көбүнчө туруктуу эмес өткөрүлөт. Бул диалог дээрлик 20 жылдан бери бар болсо да, ийгилиги жана ийкемдүүлүгүнүн аркасында да ал азыр барган сайын көп өлкөлөрдү камтуу менен кеңейүүдө. Бул саясий, экономикалык жана стратегиялык диалог үчүн аянтча. Жана дал ушул ийкемдүүлүгүнүн аркасында күн тартиби аймактык артыкчылыктарга тез ыңгайлаша алат. This flexibility of this summit indeed makes Дал ушул S5+ форматынын ийкемдүүлүгү аны Евразиядагы эң динамикалуу дипломатиялык куралдардын бирине айландырат. Саммиттердин алкагында негизги жыйындар менен катар соода, инвестиция жана энергетикага арналган ондогон жолугушуулар жана форумдар өткөрүлөт. S5+ Кытай саммитинин жүрүшүндө Казакстандын Улуттук ишкерлер палатасы Борбордук Азия, Кытай аймактар аралык соода порталын түзүүнү сунуштады. Ал эми S5+ ЕП форматынын алкагында Европа биримдиги Global Gateway демилгесинин алкагында 12 миллиард евро инвестициялык пакетти жарыялады. Анын ичинен 10 миллиард евро Транскаспий транспорт коридорун өнүктүрүүгө багытталат. Ошондой эле Казакстан Астана шаарында сейрек кездешүүчү жана сейрек жер металлдары боюнча изилдөө борборун түзүү, Евразия реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен кызматташууну улантууда. Research Center for Rare and Rare Earth Metals in Astana. В рамках соглашения с Европейским банком Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн келишимдин алкагында биз геологиялык чалгындоо, токен тармагына алдыңкы жана туруктуу практикаларды киргизүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу процессине да катышып жатабыз. Колдо болгон мүмкүнчүлүктөрдү максималдуу пайдалануу максатында Астана шаарында сейрек кездешүүчү металлдар боюнча аймактык изилдөө борборун түзүү мүмкүн деп эсептейбиз. земельным металлом в Астане.
Today, the C5 S5+ форматы борбордук Азия менен дүйнөлүк державалардын ортосундагы дипломатиялык көпүрлөрдүн бири болуп, кызматташтыкты конкреттүү долбоорлорго айландырып, экономикалык натыйжаларды берүүдө. Серепчилердин пикиринде формат материалдык эмес пайда алып келип, өлкөлөрдүн эл аралык аренадагы ролун күчөтөт. These Central Asia 5+ formats, which usually bring together Central Asian countries with one major external actor, which has global weight, such as United States. Борбордук Азия 5+ форматы регион өлкөлөрүн ири тышкы өнүктөштөр АКШ, Кытай, Индия, Жапония жана Орусия менен бириктирет. Ал биринчи материалдык эмес артыкчылыкты алып келет. Борбордук Азиянын өзүнүн үнү, кызыкчылыктары жана глобалдык жана регионалдык маселелерди чечүү боюнча көз карашы бар регион катары эл аралык таанылышы жана кабыл алынышы. Экинчи артыкчылыгы Борбордук Азиянын жаш, эгемендүү жана динамикалуу өнүгүп жаткан мамлекеттерден турган өз алдынча регион катары кошумча легитимдүүлүгү. Бул легитимдүүлүк аспекти да чоң мааниге ээ. To legitimacy of our region as an independent region composed of independent, young, sovereign and dynamic nations. Yes, so legitimacy is also important. From Xi'an to New York and Samarkand, the C5+ format. Сиандан Нью-Йоркко жана Самаркандка чейин S5+ форматы Борбор Азиянын дүйнөлүк картадагы ролун өзгөртүүдө. Бир кезде жаңы демилге болгон, бүгүн жыйынтыктарды алып келүүдө. Буунун региондук борбору, Транскаспий коридору, жашыл энергетикалык долбоорлор жана бизнес өнүктөштүк. Бул демилгелер Казакстанга жана аймакка эл аралык аренада ишенимдүү өнүктөш катары таанылууга жардам берет. Almir Amirov, New Time. This week's gatherings at the Organization of Turkic State Summit in Gabala and the Central Asia-Russia Forum in Dushanbe. Ушлаптада болуп өткөн эки маанилүү эл аралык окуя Түрк мамлекеттери уюмунун Габаладагы саммити жана Дүйшөмбүдөгү Борбордук Азия-Орусия форуму аяктагы стратегиялык диалогтун чыңдалып жатканын далилдейт. Түрк өлкөлөрүнүн кызматташтыгы маданий-гуманитардык байланыштар чөйрөсүнөн чыгып, өнөр жай кооперациясы, транспорт жана инвестициялар боюнча өнүктөштү күч алууда. Толугураак саясий талдоочу Ожет Шегирбаевдин Борбордук Азия көңүл борборунда рубрикасында. Analyst Ожет Шегирбаев. Ожет, welcome. Thank you, Baljan. Pleased to be here. Yes, you're right. Рахмат, Балжан. Сиз туура айтасыз. Биримдиктин күн тартиби кеңейип келе жатат. Бирок маданий-гуманитардык байланыштар түрк интеграциясынын негизи болуп кала берет. Алматыда Түрк академиясы түрк өлкөлөрүнүн тарыхын изилдөөгө киришти. Ал эми Коркут Ата фестивали кино өндүрүштөгү кызматташтыкты бекемдеди. Ушул жана башка да окуялар тууралуу толугураак айтып берем. I'll take you through the details of this event in my segment. The State Center for Support of National Cinema of Kazakhstan announced the signing of... Казакстандын улуттук кинону колдоо мамлекеттик борбору түрк өлкөлөрүнүн Коркут Ата эл аралык кинофестивалын алкагында Азербайжан, Кыргызстан, Түркмөнстан, Түркия жана Өзбекстандын кино тармагындагы мамлекеттик уюмдары менен кызматташуу тууралуу меморандумдарга кол коюлду. Келишимдер түрк өлкөлөрүнүн маданий биримдигин кино искусствосу аркылуу бекемдөөгө багытталган. Ошентип маданий жана цивилизациялык байланыштар түрк өлкөлөрүнүн интеграциясынын негизи болуп кала берет. Өнүктүштү кеңейүүдө ал өнөр жай, транспорт, инвестициялар жана инновацияларды камтыйт. Connectivity, investment and innovation. This Monday, the International Institute of Central Asia in Tashkent. Ташкентте Борбор Азиянын эл аралык институтунда өзгөрүлмө дүйнөдөгү стратегиялык өнүктөштүк темасында Борбор Азия Орусия форматында талдоо борборлорунун форуму өттү. Ага дипломатиялык корпус, талдоо борборлору, илимий изилдөө мекемелери, мамлекеттик органдар жана ишкер топтор, ошондой эле аймак менен Орусиянын жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү катышты. Жыйынга энергетикалык кызматташтык, эл аралык транспорт коридорлорун өнүктүрүү, коопсуздук коркунучтарына биргелешип каршы туруу, миграция саясатын өркүндөтүү, ошондой эле өсүүнүн жаңы драйвери катары санариптештирүү жана инновациялар маселелери талкууланды. And innovation as the new drivers of regional growth. Afghan authorities have issued licenses to Uzbek companies for geological... Оғанстандын бийлиги Өзбекстандык компанияларга өлкө аймагында көмүр суутектерин геологиялык чалгындоого жана өндүрүүгө лицензия берди. Өзбекстандык адистер Тотти Майдон газ кенин иштетүүнү баштады. Өзбекстандын энергетика министри Жорабек Мирзамахмудов чалгындоо иштеринин биринчи этабынын жыйынтыгы боюнча биргелешкен жаңы долбоорлорду ишке киргизүүнү пландаштырылып жатканын белгиледи. Оғанстандын энергетика министрлигинин маалыматы боюнча аянты 7,5 миң чарчы чакырым болгон ген орду 30га жакын скважинаны камтыйт. Ал эми жаратылыш газынын кору 3 триллион куб метрге бааланууда. Starting from January 2026, foreign nationals in Uzbekistan will be eligible for exemption from personal income tax on income earned abroad, in case if they paid a special fee of $50,000 USD.
An additional criteria for receiving 2026 жылдын 3 айынан баштап Өзбекстандагы чет элдик жарандар $50,000 өлчөмүндө атайын төлөм төлөгөн учурда чет өлкөдө тапкан кирешелеринин киреше салыгын төлөөдөн бошотулат. Кошумча талап Өзбекстандын ыйгарым укуктуу банкында банктык эсеп же лицензияланган биржада крипто капчык ачуу керек. Ошондой эле өлкөдө жылына 30 күндөн ашык жүргөн жана турак жайы бар же турак жайды ижарага алган чет элдиктер салык резиденттери болуп таанылат. Өкмөттүн жаңы демилгеси чет элдик инвесторлорду жана билимдүү адистерди тартууга, ошондой эле ыңгайлуу ишкердик абалды калыптандырууга багытталган. Чара улуттук каржы системасын чыңдап, Борбордук Азиядагы экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачат деп күтүлүүдө. among the countries on the region. Inaugurational ceremony to 4 new reservoirs held in Kyrgyz city of Osh. The reservoirs, constructed on the banks of the Akbura River on the site of old basin, have a total capacity of 24,000. Кыргызстандын Акбура дарыясынын боюнда эски бассейндин ордуна курулган 4 жаңы суу сактагыч ишке киргизилет. Алардын жалпы сыйымдуулугу 24,000 куб метр, аянты 5,4 миң чарчы метрди түзөт. Негизги суу менен жабдууда өзгөлтүктөр болгон учурда жаңы объектилер Ош шаарынын чыгыш бөлүгү үчүн кошумча суу булагы болуп кызмат кылат. Жалпы Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу өсүп келе жаткан тобокелдиктердин шартында айыл чарба аянттарын сугарууну камсыз кылуу үчүн өлкөнүн түштүк аймактарында жаңы суу сактагычтарды курууну жана сугат каналдарын кайра жаңыртууну пландаштырууда. Is a growing threat posed by climate change. And that's all. Бүгүнкү ушулар. Балжан, сөз сизде. Ожет, апта окуяларына серип салганыңыз үчүн рахмат. Башка жаңылыктар менен бир нече секундтан кийин кайтып келебиз. And to other news, for the first time in history, Казакстан тарыхында биринчи жолу казак кызы космоско учту. Ишкер Данна Карагусова НС-36 экипажынын курамына кирди. Суборбиталдык каттамда америкалык Джефф Безостун Blue Origin компаниясы уюштурду. Кеме 9 айынын 8-inde учурулуп, түз эфирде көрсөтүлдү. Учууну 10 миңден ашуун көрүүчү көрдү. Туристтик миссия старттан конууга чейин 10 мүнөттөн ашык убакытка созулду. New Shepard ракетасынын бортунда 6 жүргүнчү болгон ишкерлер, медиа жана технологиялар тармагынын адистери, инженерлер, космостук туристтер үчүн билеттин баасы $500,000 деп бааланууда. Буга чейин дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн толугу менен аялдардан турган экипаж менен болгон башка учууда бурдурган. $US for her ticket. Earlier, the world's attention was drawn to another Blue Origin flight, the all-female crew that included celebrities and scientists. The national anthem of Kazakhstan, Madison Square Garden, a crowd of 20,000 people singing in Kazakh. Казакстандын мамлекеттик гимни Madison Square Garden казак тилинде ырдаган 20 миң көрүүчү. Мунун баары Димаш Кудайбергендин Нью-Йорктогу жеке концертинин бир бөлүгү. Атактуу сахнада ырдап жатып казакстандык ырчы Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Селин Дион жана Андреа Бочелли сыяктуу легендалар турган сахнада турду. Бул концерт ырчынын Stranger аттуу дүйнөлүк турунун башталышы. Димаш Кудайберген өзүнүн хит ырларын англис, Италия, Кытай жана казак тилиндеринде аткарып, өзүнүн кеңири вокалдык диапазонун жана ал жараткан музыкалык маданияттардын ар түрдүүлүгүн көрсөттү. Кеченин эң көрүнүктүү учуру катары артист 3 жылдан ашык иштеген 2 чыгарманын бет ачары болду. Айта кетсек, Димаштын Нью-Йорктогу фан-клубу мындан 6 жыл мурун түзүлгөн. Ынтымактуу коомчулук өз кумирин ого бетер жылуу жана сүйүү менен тосуп алды. 6 years ago, after his first concert in the city, has since grown into a strong and devoted community, and this time they welcomed their idol with even greater warmth and love. It's the second concert in New York, and I experienced both. It's a totally different way. He, mature. His voice is, Бул Димаштын Нью-Йорктогу экинчи концерти. Мен 2 концертте тең болдум. Бул жолу баары башкача. Ал билесиздерби, дагы өсүптүр. Үнү жаңы деңгээлге чыккандай. Ал эми өзүнүн концертин кандай тартуулаганы укмуштуудай жана таасирдүү. Бул укмуш, баары өнүгүүдө. Ал өзү да, биз да аны менен бирге. Сахна жасалгасы баары жөн гана сонун. Биз абдан рахат алдык. And for the stage is so amazing. The setup and everything. We are so enjoyed. It's been about a year since he actually had a concert almost. So I definitely think he was prepared. Анын акыркы концертинен бери 1 жылга жакын убакыт өттү. Менимче ал ошол убакыт аралыгында жакшы даярданган. Биз мурда эч качан көрбөгөн шоу көрсөттү. Анын концертине биринчи жолу билет алган адамдардын пикирин уктум. Алар бул өздөрү көргөн эң мыкты шоулардын бири экенин айтышты. Кызыгы, Димаштын концерттерине жаштар жана адамзаттын күчтүү жарымы көп келет. Европа же башка өлкөлөрдөгү анын концерттеринде мындайды көп байкабайбыз. Демек, АКШда Димаштын аудиториясы абдан ар түрдүү. Бул атмосфера
атмосфераны ого этер кызыктуу жана жандуу кылат. Or elsewhere. So he has a very diverse audience in the USA, I feel, which makes it more interesting and more, lively. Бүгүнкү мына ушулар. Казакстан жана Борбор Азия тууралуу негизги жаңылыктарды бизден таба аласыздар. Silkway телеканалынан өлкө жана аймак тууралуу башка атайын долбоорлорду да өткөрүп жибербеңиздер. Кийинки жумада көрүшкөнчө.